Жыйырма беш жаштагы Илимбек Юсупов мына ушул чакан тоyut майдалоочу Шайманды ойлоп тапкан. Жаратман жигит жашынан эле техникаларга жакын чоңойгон. Мыкты темир уста болуп калышына чоң атасы себепчи. Неси жакшы, экиге бөлүнөт. Любой машинага батып кете берет. Мисалы азыр баарыбыз эле Кытайдан алып атабыз ошо аппараттардычы. Анан кийин Кытайдан алганча өзүбүздөн алып, өзүбүздүн экономикабызды көтөргөнгө жетсин. Ошондой жакшы неме деле жасап келип атабыз. Кыргызстанга пайдабыз тийсин, элибиз өзүбүздөн алсын, ишеничтүү болуп. Тоyut майдалоочу аппарат анчалык деле көлөмдүү эмес, салмагы да жеңил. Чакан Шайманды оңой эле чачып кураса болот. Жеңил унаага жүктөп жүргөнү да ыңгайлуу. Функцияларын айтсам, бул эмне аткарат? Бул жем тартат, чөп тартат, арпа, будай, малга керектүү нерсенин баарын тартып берет. Анан бунун эң жакшы жери мага эмнеси жагат? Адамга безопасный. Бул жагынан болуттарды катырып коебуз, мына болуттарды 4 болутту. Шуну катырабыз. Эми кокус ичине таш бирдеке түшүп кеткен болсо, мындай сыртка чыга албайт да, ал ичинде эле калып кетет. Так, бунун дагы кайсы жерлери бар? Анан чаң бир жагынан. Адам чаң жутса неме болот да. Чаңга да биз резинка койгонбуз. Тоже чаңды азайтайлы деп. Илимбек Шайманды башында өзү колдонуу үчүн жасаган. Малга чөп салганда калдыктары көп чыгып, ашыкча чыгаша болгонун түшүнгөн. Мал багууда ыксыз керектөөнү жолго коюу үчүн тоyut даярдоочу аппаратты ойлоп тапкан. Отход жанагындай. Отход көп чыгарып коюп атышты да. Чөпкө расход көп болду. Анан ошонун себебинен расход азыраак болсун деп кылып өзүбүзгө биринчи иштетип көрдүк. Где-то бир жумадай жасадык да. Бир где-то 50% эле уже жебей коюшат да малдарчы. Биз бул менен майдалап берсек, бир где-то 95-90% жейилет да. Темир устанын Шайманы айылдаштарына да жаккан. Мал кармагандардан буйрутма түшө баштаган. Баштадык да, биринчи 2 адам баштадык эле. 2 адам баштап бир жума где-то ушундай жасадык. Кийин уже 2 адамдан кийин заказдар түшө баштады. Элдер бири-биринен уга баштады. Ошондон кийин уже биз дагы ишчилерди ала баштадык. Ойлоп тапкан Шаймандын келечегин түшүнгөн Илимбек үйүнүн бир бөлүгүн цехке айландырган. Темир ширетүүнү билген айылдаштарын жумушка тартып, азыр мында 5 адам иштеп, түшкөн тапшырыктарды кабыл алат. Бул жерде почти 3 ай болуп калды. 3 айдан бери иштеп атабыз. Ошо иш жок болуп жүрдүк. Биз дагы ушу дос балама чыгып алып, ушундай биз дагы иш колдон келишинче иш кылтабыз. Ушундай сеткаларды ушундай листтерден жасайбыз. 1,5 листтен. Кааласаңар чоң кылып тешип беребиз. Мал койго деп ылайыктанган формада аракет кылтабыз. Башка нерсе ham үйрөнөлү деп, башка нерсе ham чыгарайлы деп. Ушундай. Азыр мына болсо бункери, ошо үстөңүзгө. Мындай. Ошону топтоп сваркалабыз да. Бардыгын ушундай мындай магниттер менен 90 градуска туурулап, мындай коюп, бардыгы уринде болот, иншалла. Toyut майдалоочу аппаратты жасаганга 1 күн убакыт кетет. Ага 12-13 миң сомдук материал жумшалат. Бир Шайманды 18 миң сомго сатышат. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.